Урматтуу туугандар, талас тургундары, мекемдештер. Биз Кызыл Сайдагы, мынакей жолдун боюндагы Бакаята кеткен повороттон бир аз өткөндө эле кунбатышка. Ушул жерде повороттон кирет экен, оңго. Ушул жерде Аскат байкенин балык чарбасына келдик. Силерге маалымат алып беребиз. Ассаламу алейкум. Аскат байке, жакшы балыктар чоңоюп атабы? Чоңоюп атабы. Анда эмесе кичине балык бизнес боюнча элерге маалымат берип коелу. Буюрса. Анда эмне көрөбүзбү? Кош келипсиздер. Жүрүңүздөр. Бул жакта кафе да бар экен да. Эгерде балык бакса, өз кафебиз болсо да баягы өзүнүн продукциябызды өзүбүзгө баягы колдонуп турганга да. Ар ким ар кандай кээ экспортко багат, кээ ушул элдерге деп багат. Эмне дарбызды өстүрөсүзбү? Дарбыздар баягы. О, дизайн турбай да. Сиздики артезиан мененби суу же? Артезиан менен. Бул жагы артезиан, а тиги чоң балыктар эме менен, булак менен да. Булак менен дагы, артезиан менен дагы. Экөөнүн суусунда кандай айырма бар экен? Экөө тегилер баары жердин алдынан чыгат да, бирдей эле да. Экөөнүн тең айырмасы жок. Азыр үй шартында эле артезиан болуп койсо эч айырма жок. Эч айырма жок. Үй шартынан эле чыгара берсе болот, анткени экөө тең эле жердин алдынан чыгат да. Ошон үчүн баягы болгондо ошо артезиан болгондо артезианда жерде эме болот, кичине газ болот составында. Ошону дегазация кылып коюш керек да, кичинекей малёкторго. А чоң балыктарда эчтеке болбойт. Эгер келип ушундай ачам дегендер болсо, келсе үйрөтөбүз. Мынакей биякта малёкта чыгара турбайсызбы? Ошо бул биздин бул жерден икраны салып, ошо икраны салабыз, биякта. Анан тиги суулар дегазация болот. Могу латковый эски эмеде стилдеги. Сиз канча болду ачканыңызга? 2-жыл быйыл. 2-жыл, Уже кичине опытный болуп калыптырсыз да? Калыпта иштегенде 1 жылдай. Бул канча күндүктөр Аскат байке? Канча күн? 2 ай болуп калды, э? Мына ушулардын баары өз чыгарып турду. Бул канча күндүгү? 2 айлыктар бул. 2 айлыктар. Бүт өзүңүз багасызбы же сатасызбы? Сатабыз. Балыкта чарбаларга? Чарбаларга сатабыз. Канча граммдык болуп калды уже? Бул средний навеска менде эме 8, почти 10 граммга жетейин деп калды. Булар канча сом байке азыр? Булар 15 сомдон. 15 сомдон штугу. Штугу 15. Буну качан кой бересиз бассейндерге? Кой бергенбиз, бул просто на продажу эле. На продажу. И биякта как тема катар турат да. Бул атайын заводской бассейндерди жасагансыздарбы? Эмеде, ар бир 6 жыл эле. Калаган жерге отура берет да. Жакшы экен, а? Бул канчага жатат? Буга азыр 10 000 штук бар да, чындык. 10 000 штук. Бирөөсүндөбү? Бирөөсүндө. Бирөөсүндө 10 000 бар. Булар эме? Средний навеска 8, 7. Ну жердеги бассейндерчи? Булар баягы запас. Запас, э? Да судан кичине көргөнмөн да, чоң да. Икраны каяктан алып келесиздер? Даниядан. Даниядан. Европадан. Ичи суук болуп, кышында тоңуп андай мындай болгон жокпу? Суу агып турса, постоянно агып турса тоңбойт да. Бунун суусу каяка кетип атат? Кайда момент кетти, балыкка кетип атат. Балыкка кетип калат сууз, э? Мына циркуляция жүрүп турат турбайбы, э? Жакшы экен. Уже сиз 2-жылдан бери сатып, киреше киргизип баштапсыз да. Киреше кандай болот экен байке, жакшы элеби? Киреше негизи Кудай ырашуу жакшы эле. Бул негизи балык аябай прибыльный да. Бул балык негизи малёктон дагы чоң балык баккан аябай прибыльный. Бул малёктун жумушу мындай баягындай. Өтө оор, анан мисалы могайга, могу эмеге жетиш үчүн 2-10 грамм жетиш үчүн 2-3 ай керек да. А чоң балыкты мисалы үчүн 50 грамм, 100 грамм балыкты алып туруп баксаңар 6 ай 7 айда ошо 1 килограмм курат да. Анын барып, мунун күнү-түнү караш керек, бирөө жатыш керек. Кислород тура эмес болот, булар ооруйт жарандай. Свет өчүп калса эмне болот? Свет өчүп калса кырылып калышы мүмкүн. Генератор бар да? Генератор бар. Анан негизи чоң балык аябай выгодный да, чоң балык баккан. Тоң суу болсо. Сууларыңызды да көрөлү анда бассейндеринизди. Канча акча менен баштадыңыз? Мисалы баштайын дегендер болсо. Эми могу зданияны эсептебегенде,
1 milyon so'm болып кетті да тияқтарым. 1 миллион сом. Егер өзүнүн үйүндө сарайы болсо, кылып алса болот экен да. Суу керек да. Суу керек. Суу керек. 1 миллион. Чыккан суу бияк кетип атты. 1 миллион сом менен баштай берсе болот экен да. 1 миллион сом менен баштай берсе болот. Көп деле туугандар акча талап кылбайт экен. А бул бассейндерчи? Бул бассейндер Малковой да, азыр кое беребиз бияка чоңойгондо. Жана жерди алып бияка кое бересиз. Бияка кое беребиз да, улар даярдап. Буга да артезиан суусу келет. Жана суу келет да. Бул жер болсо чоң балыктар. Азыр суусун кечинде чүйүп салганбыз атайын. Кентерге кичине карап беребиз да. Берки немеңиз какта? Буларбы? 7-8 айлыктар да. Я. Бассейндер. Аскат ака, бул сетка, үчлө сетка тартып коюптур. Эмне үчүн? Чымчык кирбеш үчүн, э? Супер фиш деп коет биринде. Темеси мушту эме да, тумшугу узун да. Көккей ошол келип чук жебет берет да, ошон үчүн муну тартып койгонбуз сетка. Негизи орусча зимород деп кетет. Ошондой деп коебуз. Ошолор бияктан дейт, булактан түшкөн сууга эме алганбыз. Анан дополнительный воздуходук салып койдук азыр. Дополнительный бар, кислород обогащение болуп. Чоң балыктарыңыз какта? Чоң балыктар жок азыр. Түгөндүбү? Түгөндө азыр, только молар да, малек. Жетишпей атыптырсыз да? Же сатып жүргөн үчүн жетишпей атасыз? Жок, өзүбүз кафеге колдондук да. Кафеден эле түгөт калдыңыз, Чыгыш кандай болот? Башка бойга мисалы 10 000 балык бар болсо канчасы ичинен канча процент өлөт? Мындай да. Эми ар кайсы шарт ар кандай. Мисалы үчүн, эгерде сууң, мисалы жасаган эме бассейниң жакшы болсо, суу жакшы болсо, постоянно дезинфекция кылып турсаң, корумду тура берсең, эме эч эме болбойт. Потеря болбойт. Мен мындай айтканда 1%, 2% болушу мүмкүн. Конечно, эгерде сууң тура эмес болсо, сууга башка нерсе кошулса сырттан, андай. Анан кислород тура эмес аз болсо, конечно, потеря болот. 100%ке чейин потеря болуп калышы мүмкүн да, эгерде тура эмес болсо. Анан дезинфекция кылып түшкек, ак берип түшкек, акты чылап, 1 сутка коет. 1 сутка коюп туруп, анан ошону суусун анан чачабыз да жерге. Кислород жумердикке чыгып болот. Бул кислород эме воздуходук да. Булар эми келет да. Булар эми жазга чейин багылат да. Жазга чейин багылат. Чоңуп калабы? Сатканга жарап калабы? Азыр сатканга жарап калды. Жок, баягы куруп бергенге. Жайга жарап калды. Жайкыга, жарап калды. Жайкыга 1 килограмм болуп калды буюрса. Ушундай чакан эле бассейн менен иш баштай берсе болот экен да. Да, кандай эме болбошу, главный желание керек. Чоң неме кылам дебестен деле ушундай чакан шартта эле экскаватор менен казып эле баштап кеттик адамдар. Бияка көл казып койгон, ушунда бияка койбойт. Быйыл канча тонна балык өндүрдүңүз? Эсептер алган жокпуз. Эсеп алган жоксу. Биз баягы өзүңөн өскөндө эле берип аттык. Биягында да барбы бассейн? Бул жерде да чоң балыктарга деп. Буюрса буларды чоңойгондо бияка кыргытабыз. Ичинен чыккандарды майдаларды кайра бияка салабыз да. Норка андатырлар тийбейт экенби? Жок да, тиет да. Кандай шарт, кандай эми ит менен капкан салып атабыз. Эми буюрса жакында торойлоп атабыз мынаны эмелер менен. Тороп коюш керек. Оцинковка эмелер менен торош керек. Канча эме болгон сайын, чоң болгон сайын булардын дагы душманы көбөй баштайт да. Азыр эми Могу баары алып келип аткан булак сууз турбайбы, э? Жакшы, ушу балык чарбалар канча көбөйгөн сайын, э? ооба. Эми кирешелүү да бизнес, экспорттогонго дагы. Эми азыр бүгүнкү күндө бардык эле адамдар балык жеп, кичине баягы көнүп калбады негизичи. Балык витаминдүү, э? Витаминдүү, көп пайдалуу, балдарга азык, жакшы азыктар да. Витаминдер. Анан ушул нерсени жешиш керек да. А то биз баягы кечке чейин көнүп калган койдун этин жейбиз, уйдун этин жейбиз. Ал жерде дагы баягы бирөөнүн давлениясы бар, мисалы койдун этин жесе. Оорураак да, баягы сиңириштен оорураак. Балык жесе баягы пайдалуу да. Балдардын сөйөктөрүнүн өсүшүнө дагы. Анан эң главный бул жакшылап баккан кишиге аябай прибыльный жумуш да. Жакшылап багыш керек. Жумуш оор эмеспи, баш оорузу? Жок. Бул малдай болуп, мисалы үчүн малды эртең менен сугарасың, богун чыгарасың, жемин салып, чөбүн саласың, түштө кайра эле кечинде ушул да. А буну бир сууга салып алсаң болду. 3 мал
кичинекей балаң деле барып берип коет да нормасын эгер көргөзүп койсоң. Бая биз малдын түйшүгүн эске албайбыз дагы. Бияктын түйшүгүн укканда чочуп кетебиз да, кичине түйшүктү. Бирок мал баккан түйшүгү канчасы оор да, болуп калган. Аны жайыш керек. Кыскасы, малга караганда бир кыйла оңой. Бир кыйла оңой, анан мисалы үчүн мына могу жерге, мисалы сиз ашып кетсе бир 10 үй багасыз да. Мисалы мерге. А мерге бир 5 тоннага чейин балык бакса болот да. 5 тоннага чейин балык бакса болот. Бул анткени бул кичинекей балык, анан баасы деле ошол 450-500 болот. Мисалы сатыкка 500, 550-600га чейин чыгып атат да. Эттин баасындай эле болот атпайбы? Мен дагы сизге айтып коеюнчу. Фасолго салыштырмалуу кандай? Быйыл, эгер быйылкыга салыштырмалуу болсо, бул 100 эсе пайдалуу да. 100 эсе пайдалуу. Өткөндө алма бактарда тартып фасолго салыштырып сурап жаттым. Баягы фасолчу эле болбой калды да. Фасолдуку өтө да чоң мээнет өтө да. Сен жаздан баштап күзгө чейин тутунасың. А буда андай тутунма жок. Буда бир салып коюш керек болгон, караш керек болду. Карап эле жем бериш керек, балды башка эч нерсе жок. Аягында ошо бүткөндөн кийин азыр Кудай берсе сүйлөшүп атабыз. Азыр бүт могу балык чарбадан, балык баккан областагылар бир ассоциация түзгөнбүз. Ошолор менен иш кылып азыр экспортко. Жан өстүрүп анан кээ эле айтат да, багабыз каяка кое беребиз, каяка сатабыз дегендер бар. Анан коркпош керек да. Сата турган нерсени буюрса сүйлөшүп атабыз, азыр аракет кылып атабыз. Азыр биз чүйдүн ассоциациялары менен сүйлөшүп келдик, баягы жолугуп келдик алар менен. Бишкектен департаментке барып жолугуп келдик. Алар айтып атат, экспортко эме кылып атат, аракет кылып атабыз, Кудай буйрса чыгабыз сыртка. Өзүнүн нормалары бар экен аларга да. Ошолордун дагы документтерин, паспорттарын алып атабыз. Чүйдө деле мисалы балык чарба көп да, объем бар да. Ошолорго кошулуп деле экспортко кирип кетсеңер болот да. Болот. Биз аларга ошо национальный ассоциация бар, ошого мүчө болгонбуз. Ошолордун эмесине мүчө болуп атабыз да, Кудай буйрса кирип аракет кылып атабыз. Анан эгер эметсе общий Кыргызстан боюнча балыктардын баардыгын булар экспортко турган болсо, ошолор кошобуз да. Анан тем более бизде эгерде бизде азыр бүгүнкү күндө аз болуп атпайбы балыктар. Алар келбейт да. Бизде балык көп болсо, канча киши көп бакса, мисалы фасоль деле бизде көп, ошон үчүн бизге келип атат туруптур. Мисалы чүйгө барбайт да. Анткени эме жок. А наоборот, эмелер экспортко алып кеткендер чүйгө барышат, бизге келбейт. Ошон үчүн биз көбөйтүшүбүз керек. Кыскасы көбөйтүш керек. Биз көбөйтүш керек. Общий баардыгыбыз көбөйтсөк, анан Кудай буйрса өздөрү эле келет биякачы. Кыскасы ишкерлерге сунуштайсыз. Буйрса сунуштайбыз. Жумушу жеңил, кирешети жакшы. Багыш керек. Багыш керек, көбөйтүш керек. Жалкоо болуш керек да, главное. Керек болсо, алла Кировка сусактагычка дагы сатып коюш керек. Тура ошака да көбөйтүп, максималный өзүбүздүн баягы сууларыбыз бар, шарттар жакшы көбөйтөйүн. Эң жөнөкөйүндө да биз мисалы үчүн эгерде суу жок болсо, жер жок болсо деле, мисалы могу булак болбосо деле, үй шартында бакса болот бул балыкты. Ошо биз азыр Айдар байкеге тартып келдик. Үй шартында деле мынакей мындай. Артезан газ бар. Артезан деле газ керек. Насос коет. Мисалы үчүн мен нугандардыкын чүйдөн көрүп жүрөм. Бир эме кылып 15 миң, 20 миң сом эме кетет дейт, светке кетет дейт. А бирок ошону актайт да. Бассейндер жакшы бассейндер салып туруп эле ошол жерге багып берет. Эгер жакшылап кислород жакшы болсо 10-11 айда 1 килограммга жетет да бул балык. Бул балыктыкы мисалы үчүн эме болсо, мисалы үчүн 1 миллион сом салсаңыз, 11 айда кайра 1 миллион сом кошот да үстүнөчү. Ушундай да теңме-тең негизи мындай. Грубо эсептегенде ушундай да. 5 миллион салсаңыз 5 миллион үстүнө түшөт да. Канча акча ошончо сала бериш керек. Ошончо болсо ошондо үстүнө түшөт да. Коркпош керек да. Ишиңизге ийгилик, Аскат байке буйрса бул видеону көрүп дагы ишкерлер ойлонуп баштаса керек. Келиптиңиздер эгер багабыз десеңиздер менен малектер толтура. Биякта сонун эко-возилерди тигип коюп турсуз го. Буйрса. Эко-возилерди келтириптирсиз. Жайында терде бакандар, селкинчектер. Эс алчу жай. Балыкта жеп кетсе болот. Балыкта жеп кеттиңиздер келип. Мына туугандар менен колуман келишинче тартып бердим. Аласта 3 балык чарбаны. Сиздер да оюңуздар болсо комментарийге калтырыңыздар. Да кандай бизнестерди, кандай тармакты тартып бер деп комментарий жазсаңыздар, сиздердин комментарийиңиздерди окуп турабыз. Сиздердин ар бир комментарийге маани беребиз. Эмесе келерки чыгышка чейин сак саламат болуңуздар.